Германиядагы Кёльн шаарына жетпей жайгашкан паркингтердин бири. Аябай чоң паркинг. Ар жагында чоң машиналар токтойт фуралар, бул жагына жеңил машиналар токтойт. Бул жерден менин өзгөчө көңүлүм бурулган нерсе, Германияда уже электромобилдер аябай көп экен уже. Бул жерден ошо электромобилдерди зарядтай турган колонкалар. 6 колонка бар экен бул жерде. Тип заряды түгөнгөн жерден токтоп зарядтап кете беришет экен. Кудай буйруса биздин Кыргызстанга да жакынкы жылдары кенен бул нерсе жайылат деген үмүттөмүн. Ал жагы заправка, магазин. Ар бир паркингде ушундай беседкалар бар. Олтуруп суусундугуңузду ичип, тамагыңызды жеп, жолуңузду уласаңыз болот. Анан байкасаңыздар, ар бир беседканын алдында сөзсүз бирден таштанды таштоочу урналар орнотулган. Тазалыкка абдан көңүл бурулат экен бул жакта. Ар бир скамейканын алдында сөзсүз бирден таштанды таштоочу урна орнотулган экен. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн уна токтотуучу жай. Европа абдан таза, тазалыкка көңүл бурушат деп угуп калчумун. Муну өзүм көзүм менен көрдүм. Чындыгында шаардын ичи болобу, көчөлөрү, трассалары абдан таза экен, тазалыкка көңүл бурушат экен. Аны эмнеден байкадым мен? Биздин жумушка чыкканыбызга, машинени алып жумушка чыкканыбызга бүгүн 1 ай 1 күн болду. Бир да жолу мойка кыла элекпиз. Мына ушундан байкадым мен, действительно таза экенинчи. 1 айдан бери мойка кыла элекпиз биз. Кандай алсак ошол боюнча эле жүрөт. Мен ойлоп калдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тазалык ыймандын жарымы, ислам тазалыктын үстүнө курулат деген хадиске ушулар амал кылат окшойт депчи. Биз Кыргызстанда 1 айда канча жолу мойка кылабыз, билбейм. Ушундай.